саламатсыздарбы? Азыркы учурда коронавирус аябаганда катуу күч алып, баарыбыздын ден соолугубузга жана өпкөбүзгө чоң зыян келтирип турган мезгили. Мен сиздерге азыр бир канча дем алуу техникасын көрсөтөйүн. Сиз жакындарыңыздарга, кичинекей балдар же улгайып калган адамдарга көрсөтүп жана бөлүшүп коюңуздар. Дагы айтып кетчү нерсе, эгерде азыркы учурда сиздин кан басымыңыз, давление төмөн же жогору болуп турса, жаңы эле операция болсоңуздар, же болбосо панкреатит же аппендицит, температураңар аябаганда азыр бийик болуп турган мезгилде бул көнүгүүлөрдү жазабай коюп туруңуздар. Кичине жакшы болгондон кийин улантсаңыз болот. Негизи эле бул вирус убагында эле эмес, муну өзүңүздүн жашооңузда күнүгө көнүмүш адат кылып койсоңуздар, бул сиздин ден соолугуңузга эң жакшы пайдасы тиет. Анда биринчи көнүгүү. Сиз терезени ачып, таза дем менен алып, же болбосо эшикке чыгып, ушул көнүгүүлөрдү жасасаңар дагы бул эң пайдалуу болот. Мурдуңуз менен терең дем алып, оозуңуз аркылуу демди жай чыгарасыз. Мурдуңуз аркылуу дем алып, 2 секунда кармап, оозуңуз аркылуу жай чыгарасыз. Дем алганда 2-3 секунда, чыгып атканда 4-5-6 секундага чейин. Кеттик. Бул көнүгүүнү өзүңөр 5-6 жолудан баштасаңар болот. Кээ бир көнүгүүлөрдө баш айланып кетиши мүмкүн, анда бир аз токтотуп, сиз кийинкисин жасасаңыз болот. Бирок күнүгө жазуу эң пайдалуу. Кийинкиси мурдуңуз менен дагы дем аласыз дагы, тамагыңыз аркылуу демди чыгарасыз. Ал мындай. Демди бардык өпкөдөн чыгарып салганга аракет кылыңыздар. Терең жана жай. Кийинкиси оозуңуз аркылуу дем аласыз, мурдуңуз аркылуу демди чыгарасыз. Муну 10-15 жолу жасасаңыз да болот. Ушул көнүгүүдө баш айланып кетиши мүмкүн, бирок сиз мындан коркпой элеңиздер, кайра акырын кийин жасап койсоңуз да болот. Бул көнүгүүнү бат-батта жасаса болот. Кийинкиси сиз диафрагма менен дем аласыз. Бул сиздин үнүңүзгө дагы, өпкөңүзгө дагы эң пайдалуу. Дем аласыз дагы. Дагы бир жолу. Бул аябагандай жакшы көнүгүү. Кийинкиси сиз отурасыз, 2 колуңарды тизеңе коесуңар да, башыңарды кичине ылдыйраак кыласыңар. Тилиңерди чыгарып, оозуңар менен дем аласыңар. Муну 21 жолу жазуу эң туура болот. Мында тамак ооруп, же болбосо кандайдыр бир дискомфорттор болушу мүмкүн, туруп калган какырыктар болсо, анын баары тең чыгып баштайт. Кийинкиси тилиңерди артка бурасыңар. Муну дагы 21 жолу жасаган эң туура болот. Кийинкиси ушул көнүгүүлөр бүткөндөн кийин демиңерди ичиңерден 1 минутка чейин сактап дем албаганга аракет кылыңыздар. Көп учурларда бул көнбөгөндүктөн 30 секунда жасасаңар болот башында. Деп ушул көнүгүүлөрдү сиз өзүңүз каалаган, өзүңүзгө, денеңизге, организмге туура келгенин жасасаңыз болот.
Мунун баары тең пайдалуу. Эң кыскасы күнүгө жазаңыз. Мен сиздерге ийгилик жана чын ден соолук каалайм. Оорубаңыздар.